Ош облусунда 2 жаран тиешелүү лицензия албай туруп, Ош сыйла аталышында профессионал лотереяны уюштурганы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Тергөөнүн кармалган жарандарга мыйзамсыз иш-аракеттерин токтотуу боюнча бир нече жолу көрсөтмөлөр берилген. Бирок алар көрсөтмөнү эске албай лотереяны уюштурууну уланткан. Өз кезегинде шектүүлөр лотереяга катышуу үчүн билеттерди сатып, Мбанк тиркемеси аркылуу төлөм алган. Ал эми лотереянын жүрүшү YouTube каналы аркылуу көрсөтүлгөн деп айтылат маалыматта. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 218-беренесинин 1-бөлүмү мыйзамсыз ишкерлик кылуу менен кылмыш иши козголгон. Уюштуруучулардын жашаган жерин тинтүү учурунда лотерея барабандары, лотерея билеттери жана тергелип жаткан ишке тиешелүү башка буюмдар жана документтер алынган. Учурда аталган иш боюнча бардык жагдайларды аныктоого багытталган тиешелүү ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Президент Садыр Жапаров бүгүн 3 мартта кыргызстандыктарды мамлекеттик туу күнү менен куттуктады. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат: урматтуу мекендештер, өткөн кылымдын акыркы 10 жылдыгында Кыргызстан эгемендигине ээ болуп, жаңы тарых барагын ачкан, эң алды менен мамлекеттик символдордун кабыл ала баштаган. Мына бүгүн ошол символикалык белгилерибиздин негизгиси мамлекеттик туунун кабыл алынган күнү. Баарыңыздарды мекенчиликтин, ийгиликтин, жеңиштин белгиси болгон мамлекеттик кызыл туубузду кабыл алынган күнү менен куттуктаймын. Ар бир көз карандысыз өлкөнүн туузу башкалардан өзгөчөлөнтүп турган мамлекеттик белгиси болуп саналат. Ал ошол өлкөнүн эркиндигин туюндуруп, жаркын келечекке жол баштайт. Мамлекеттик туу жаамы журтту, жалпы коомчулукту бириктирип, жеке кызыкчылыктын жалпы кызыкчылыкка, коктук улуттук кызыкчылыктан улуттук кызыкчылыкка жетелеп, ар бир жарандардын ар-намысын ойготуп, адеп ыйманын, акыл-эсин жана бекем сабырын калыптандырууга кызмат кылышы керек. Мамлекеттик туубуздун көркүн ачкан түстөр менен андагы бири-бирине бап келип жарашып турган элементтер элибиздин карт тарыхын, социалдык, рухий, көркөм маданиятын чагылдырып, ар бир кыргыз жаранын жан дүйнөсүн шыктандырып турат. Көк чиреген кызыл туубуз эгемендикти ар дайым эстетип, эзелтен ата-бабаларыбыздын калтырган таберик мурастарына ээлик кылууга дем берип, Кыргызстаныбыздын жаркын келечегине болгон ишенимди бекемдеп турган. Андыктан кызыл туубуздун кыргыз элинин карт тарыхынан алган орду өзгөчө, аны унутууга эч кимдин акысы жок. Кымбаттуу кыргызстандыктар, бардыгыңыздарды мамлекеттик туу күнү менен дагы бир жолу куттуктайм. Манастын 40 чоросундай 40 нуру чачыраган күнү менен элибиздин башын бир мүдөө бириктирген түндүгү, куп жарашкан кызыл туубуздун желбиреп турганы элибиздин эң башкы бактысы. Бир түндүктүн астында бириккен ынтымактуу элибизге тынчтык, токчулук, береке каалайм. Түндүгүн күн шооласы чайган кызыл туубуз көк серпип, түбөлүк желбирей берсин. Кыргызстаныбыздын асманы ачык, келечеги кең болсун. Бар болуңуздар деп билдирген.